Ассаламу алейкум. Мен YouTube көрөрмандарым, автоэлектрикте иштеп аткандар, автоэлектрониканы жаңы баштап аткандар, үйрөнүп аткандар, студенттер. Мен бүгүн силерге бир маалымат менен бөлүшөйүн деп чечтим. Кандай десем, тажрыйба десе деле болот да. Биз могу мисал башка жактан бөлүнүп чыгып, акча табып иштегенибизге бир 4 айдай болуп калды. Анан эми буга чейин иштегенбиз, 6 ай 7 ай иштегенбиз, бирок ал жакта практика болчу. Ушул нерседе могу жаңы бөлүнүп туруп ишкана ачкандарга мен негизги бир советим бар. Мисалы сиздер ишкана ачтыңыздар да, ачкандан кийин эми клиент келет. Клиент келгенде ошол келген кезде клиенттин алдында ошол автоунаанын баардык нерсесин текшерип алыңыздар. Баардык нерсесин текшерип алгандан кийин андан кийин жумуш баштаңыздар. Себеп дегенде, мисал сиздерге бир машина келди, допустим, аваринкасы иштебейт, жана ошол машиненин арткы стеклоподъемниги иштебейт деп мисал келтирейин. Аны клиент өзү билбейт. Анан сиздер жана машина калып кетет сиздердин колуңуздарда 2 саат, 3 саат, 4 саат, 5 саат. Кээ бир клиенттер турбайт, барып өзүмдүн жумушумду бүтүрүп келейин, бүтүрүп койгула дейт. Ошол сиздер мисалы аваринканы жасагандан кийин клиент келгенде ошо машинесин текшерип алат. Текшерип алган кезде мисалы могу арткы стеклоподъемник иштебесе, ошол сиздер күнөөлүү болуп каласыздар. Сен тийгенден кийин иштебей калды, бул жака келгенге чейин иштеп келген деп сиздердин мойнуңуздарга коюшу мүмкүн. Ошол себептен текшерип алыңыздар. Анан колдон келишинче ошо мына эч жерди чечпестен туруп текшерүүгө аракет кылыңыздар. Анткени ошо клиенттин машинесине уже колуңуздар тийгенден кийин уже анда укугуңуздар жоголуп калат да. Клиент эч качан мойнуна албайт. Клиент всегда прав деген сөз бар. Анан ошол бир жерди чечип атканда, кандайдыр бир жумуш кылып атканда өтө абайлаңыздар, кылдаттык менен абайлаңыздар. Себеби эми бир четинен ойлоп карасаң, ошо клиенттин айткан сөзү деле туура да. Клиент өзүнүн бүт баардык акчасын топтоп туруп ошол машинени алган. Ал машина клиент үчүн аябай кымбат. Эми биз автоэлектрониктер, биз мисалы бир күндө 5-6, 7-8 машина келет да. Ар түрдүү машиналар менен иштешип бизге мындай жөнөкөй көрүнүш болуп калышы мүмкүн. Бирок клиент үчүн ошол алып келген унаасы ал үчүн аябай бир кымбат, жашоосунда бир кымбат нерсенин бөлүгү десек деле болот. Анан иштеп атканда тазалыкка аябай көңүл бөлүңүздөр. Көп мисалы могу салондо эми машиненин сыртында иштесеңиз бир жөн. Анан могу салондо иштегенде именно бирдемелерди чечип атканда колуңуздар таза болуш керек. Эгер перчаткиде болсоңуздар, перчаткини чечип алыңыздар. Анан могу полике жатып туруп предохранитель же башка провод издей турган болсоңуздар, ошо клиенттин мисалы машинеси путун коет да, полике. Ошо поликти зерикпестен алып кагып, поликти алып коюп, анан жатыңыздар. Кийимиңиздер деле таза болот. Эгер колуңуздар көп кир болсо, сөзсүз түрдө жууңуздар, тазалаңыздар. Себеби эгер клиент сиздердин алдыңыздарда болсо, анын деле көңүлү тартпай коет да. Допустим, сиздин деле машинеңиз таза, бир жерге алып барсаңыз, ошо өзүнүн кир колдору менен жана жерлери кармап, кирлетип туруп ачса, бетине айтпасаңыздар деле ичиңден мындай жаман көрүп каласың да. Ошо тазараак кылса болмок деп мындай ичиңден ойлоп каласың. Таза тыккан иштесеңиздер, өзүңүздөргө деле приятный болот. Плюс мына жумуш иштегиң келе берет. Жумушка болгон кызыгуу арта берет. Анан могу жаңы баштап аткан усталар, мисал бүгүн допустим Toyota Avensis келдиби, ошону кайсыл жерин жасадыңыздар, мисалы бир нерсесин кыйналып таптыңыздарбы, ошону эсте тутуп калышыңыздар керек. Кийин кайрадан ошо мисалы Toyota Avensis келсе, ошол жерде мындай сразу эле билип каласыздар. Анан мындай оюңуздар мисалы телефондо болсо, оюңуздар же башка жерде болсо, оюңуздар оюнда болуп калса, эми кыш келип калды, оюңуздар баняда болуп калса, анда жана жер эсте калбай калат. Анан автоунаада жумуш кылып атканда плюс минусту аябай абайлаңыздар, проводду урду кетти алып тартпаңыздар. Мисалы мен жаңы автоэлектриктерди көргөм, жаңы жумуш баштагандарды көргөм, платаларды күйгүзүп алгандарды деле көргөм. Мисалы улап көрөйүнчү эмне болот деп мындай улап көргөн да. Ошондой нерселерди көргөм.
өзүм кылган эмесмин, бирок көргөм, абайлаш керек. Анан бул эгер машиненин башка жери өрттөнүп кетсе, бир жөн электричество эгер өрттөнүп кетсе, бул жигуттун ичиге кирип кетет өрт, ошону менен токтобойт, күйүп кете берет. Анан өчүрүш кыйын да. Ал эгер электричество күйсө, бул нелер күйөт деген сөз. Машиненин компьютери күйүп калышы мүмкүн, кымбат баалуу нерселер күйүп калышы мүмкүн да. Алар машинедеги эң бир негизги эмелер, элементтер. Анан ошол достор, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Каттала элек болсоңуздар катталыңыздар каналга. Эгер биздин сөзүбүздө, видеолорубузда кандайдыр ката кемчиликтер болсо, сөзсүз түрдө комментарийга жазып калтырыңыздар. Мен ал мисалы катачылыктарды мага айтсаңыздар комментарийда, мен өзүмө как бир эме катары кабыл албайм. Ошол каталарды оңдогонго аракет кылам. Албетте баардыгыбыз адамбыз, ката кылуучубуз. Баарыңыздарды кыш айынын келиши менен куттуктайм. 1-3 ай сабыр кылсаңыздар, кыш айы кетет, жаз келет кайрадан. Мына эмесе, ассаламу алейкум. Обращение.